Таныштырып. Мен атым Алтын Капалова. Мен ошо феноменаль көргөзмөсүнүн кураторкасымын. Мага жаңылык айтып коюңуздарчы, эмне болуп атат? Сиз бул көргөзмөдө азыр аябай мисалы интернетке алып бул кызуу талкууга алынакпайбы? Бул Кыргызстанга такыр жат көрүнүштө ушул эле музейдин директору кетип атат ушул көргөзмөдөн кийин. Сиздин кабарыңыз барбы ушулардан? Мен азыр жумушта отурдум эле. Мен кадимкидей эле кызматкер, өзүм ар кандай ишим бар. Жумушта отурдум эле. Ошондуктан мен сиздерден, журналисттерден катары жаңылык сурап атам да. Мен көргөн эле бир кичинекей үзүндүсүн көрдүм, министр сүйлөп аткан экен. Пресс-конференция болуп. Сиздер мага азыр айтсаңар, азыр эмне болду? Ушул министр айтты, ошол жерде бул музейдин директору Мира Жаңгашиева өз эрки менен арыз жазып кетти деп, жана ошондой эле бул көргөзмөдө анда сценарийлер жок болчу, кошулуп кетиптир деп атат да ошол. Көргөзмөдөгү сценарийлер боюнча айтып берсеңиз, чечимдин алдын ала сүйлөшүүлөр болду эле. Ушунун баары макулдаштылыгыңыздар беле? Мен сиздерден сураарым, баарыңыздар тең азыр ошо чечинген актрисага басым жасап атасыздар. Эң биринчиден биз көргөзмө жөнүндө сүйлөшөлү. Бул көргөзмөнүн концепциясы кандай, эмнеге жасалды эле, канча сүрөтчү катышат. Бул көргөзмөдө 50ден ашык сүрөтчү 22 өлкөдөн келген. Заявка бергендер андан да көп болчу, биз арасынан тандап алганбыз. Мира чынында эле ал жерде жанагы Джулия Саверис Даниядан келген өзү. Ал чечинерин жана ошондой эле Мадина деген сүрөтчү бар болчу Астанадан. Алар ошондой перформанс көрсөтөрүн билген эмес, мен билгем. Анткени мен кураторумун. Мындай көргөзмөлөр ошо кураторлор жоопкерчиликти алат да. Ошо жакта болгон маңызына, мазмунуна мен жооп берем, куратор катары. Анан бул көргөзмө эми бизде болуп аткан азыркы мисалы үчүн Маданият министрлигинде азыр пресс-конференция өткөрүлүп, эмне себептен бизди чакырбайт? Биз мисалы үчүн уюштуруучуларыбыз, бизди чакырган жок. Мен билген жок, мен интернеттен билдим ошол жерде болуп атканынчы. Бул бир маселе. Анан башкасы, эгерде азыр сиздер эстеп көрсөңүздөр, искусствонун тарыхын адамдар төрөлгөндөн баштап, жана ташта, аскада тарткандан баштап ошондой эле такайлы дене көрсөтүлгөн кийим жок. Кайсы доорду албасаңыздар такай болгон. Биздин музейде деле илгери болгон. Мисалы үчүн мен эсимде бир перформанс болгон, ошондо Шигаев ошо жаңалач кыздын денесине сүрөт тарткан да. Андай нерселер музейлердин бардыгында болот. Бул деген искусство. Анан кайдагы бир эркектер келип алып, анан министр айтып атат, ошо аял чечинген менен башка кыргыз аялдардын экономикалык эркиндигинин байланышы жок деп. Байланышы бар, ошону көзөмөлдөйбүз деп аткан менен, жана көзөмөлгө салып атпайбы, они же контролировать хотят аялдын денесин. Ошон менен жана үйдө болуп аткан зордук, зомбулук, ошол бардык нерселердин арасында түздөн-түз байланыш бар. Ошондуктан мисалы үчүн өзүңүздөр ойлонуп көрсөңөр, мисалы үчүн эмне себептен сиздер мага айтсаңыздар, эмне себептен мына музейлерде, бүт дүйнө жүзүндөгү музейлерде мындай перформанстар өтөт. Биздин музейде да жаңалач. Эжеке, биздин менталитет башка да, эми башка дүйнө жүзүн айтып эмне кереги бар? Биз көрүп эле атабыз башка жактан. Просто бу жерде деген улуттук деп жазылып турат эже. Када салт, менталитет эжеке. Сиз мындай өзүңүз ойлогон жоксузбу? Ошол кызды ушул жерден бирөө жыга чабат, же болбосо дагы бирдеке болуп кетет деп мындай алдын ала ойлогон жоксузбу? Балдар бар бул жерде, жашы жетелектер эже. Биз алалайлы макул. Кыйкырган жокмун. Эже, улантыр. Сиздер дагы акырын сүйлөңүздөр. Микрофонго угулсун деп атпаймынбы? Мен сизге кыйкырган жокмун эже. Комментарий алып алалы, анан мен жооп берип атсам, сиз мени макул жооп бере бериңиз. Жооп бере бериңиз. Мага кыйын болуп атат, сиз Макул, кечирип коесуз, жооп бере бериңиз. Ошол боюнча айтып берсең. Эже, сизге мындай эле кыска эле суроодо, улуттук музейде ошол жана кыздарды абортко үндөгөн бир лозунгдар бар, жазууларды илип, ичкийимдерди илүү кандай карайсыз, турабы, тура эмеспи? Ал ич кийимде жазылган нерсе ар бир аялдын аборт кылганга укугу бар деген эле нерсе. Болду. Аны эч ким үгүттөгөн жок. Ар бир аял өзү чечет, аборт кылабы, кылбайбы, ал өзүнүн жеке иши. Ал ошол жөнүндө мен таң калам да, биздин журналисттерге. Эмнеге сиздер ушунун баарын тоңкоруп кайра тескери айтып атасыңар? Ал жерде айтып атасыңар, проституцияны пропагандалап атат. Так ошондой жагдайга түшүп калган аялдардын укугу да бар деген сөз ал. Негизи мага абдан таң калыштуу болуп атат да. Журналисттер кошулуп алып, жанагы билбейм, сабатсыз эркектерге кошулуп алып, кошо жанчып атасыңар да. Жок, эже. Эч ким жанчыган жок эже сизде. Башка жерде өткөрүүгө мүмкүн болгон жокпу эже? Музейдин. Бул деген искусство.
Хорошо. Биздин музейге кирип көрдүңүздөр беле? Кирип кыдырдыңар беле? Көргөнбүз, кирип жүрөбүз. Кийими жок аялдардын, эркектердин сүрөттөрү толтура. Бул кылымдар болуп, дүйнө жүзүнүн баарында ошондой болуп келген. Хорошо, жакем. Бизде эле эмес. Мындай болот, эми ушул бир сүрөттүн айынан, жанагы сүрөт эмес, вообще кеткен айынан мисалы музейдин жетекчиси иштен кетип атат, ушундай пикирлер болуп атат. Негизи сиз ошол музейдин жетекчилигине ушундай таасынан чечинет деп бар беле бул? Музейдин жетекчилиги билген эмес. Анткени мен куратормун. Мен Сиз ошонун баарын ошого эмнеге Айткан жоксуз. бергенсиз да? мен мисалы үчүн мен чынында эле ушундай адамдар ушундай каршы болуп чыгарына мен эгерде биле турган болсом, мен музейдин директорун ушундай жагдайга алып келбейт элем. Анткени мен үчүн бул нормалдуу эле нерсе. Мен үчүн ал күтүүсүз болду. Анткени мен мындай көргөзмөлөрдү такай эле өткөрүп жүрөм. Ушундай мамлекеттик нелерде, Улуттук ушундай музейлерде, көркөм мекемелерде. Коомчулуктун мындай сын пикири болгон эмеспи бул ушундай көргөзмөлөрдө? Азыркы мындай күтүүсүз болду деп айтып атпайсызбы? Сиз уктуңуз беле мурда болгонун? Жок, ошо болгон жок. Мен уккан эмесмин, бирок сиз болуп эле келет деп айтып атпайсызбы? Мен өткөрүп эле жүрөм деп атам. Ошо каякта өтүп атат, каякта өттү эле. Ушундай нерсени өткөрүм деп атат. Жок, сизде азыр баардыгы жоопкерчиликке тартылсын деп атат. Ушуга көз карашыңыз кандай? Музейдин жетекчисин жумуштан кетирди. Уюштуруучуну дагы жоопкерчиликке тартабыз деген сөздөр болот да. Буга сиз кандай комментарий айтат элеңиз? Же бул кыргыздар үйрөнүш керек ушундай чечингенге? Ертең болуп жаткан нерсе Ич кийимдерди илиш керек деген нерсеби? Анткени баардыгы азыр бүтүп атышат да сизде. Эмнени бүтүп атышат да? Жакшылап айтсам, мен Жок, Маселе мындай болуп атат, дагы бир нерсе. дегенчи. Ошол эле сиздердин көргөзмөңүздөрдө кеченки возрасттык ограничение бар беле жок беле? Плюс ал жерде бүт жерде жазылуу. Ата-энеңиздер жок болсо 18ден жогору деп бүт постерлерде жазылуу ал. Башында алар эң башында чыккан постерлер музейге кирер менен эле жазылып турат 18ден жогору деп. А сиз ошо чечинген боюнча билип туруп эмне үчүн маалымат берген жоксуз жетекчилерге? сиздер аны көзөмөл эле алдыңыздарбы? Мисалы ошол көргөзмө болуп аткан маалда 18 жашка жетелектердин кирген келбеген Жетелектер ата-энеси менен эле балдырда жазылып турат. Менин балдарым мисалы үчүн кирди. Анткени мен муну уят деп эсептебейм. Менин балдарым кирди. Башкалар өз ата-энеси өздөрү чечет, туурабы? Ошон үчүн ал жерде жазылып турат. 18 жашыңыз жетелек болсо, ата-энеңиз жаныңызда жок болсо, анда кире албайсыз. Дагы бир суроо, бул жака ошо 15 күнгө аренда алгансыздар да, канча сом төлөйсүздөр? Аны биздин эсепчилердер. Негизи болгону сиз кол коесуздар да, баягы сиз Жок, кол койбойм. Жанагы суроого жооп берип койсоңуз, ушундай сизди жоопкерчиликке тартат деген кандай көз караштасыз? Музейдин директорун кетирди, кайрадан эле кетип койду. Азыр комиссия түзүлбөдү азыр. Бул өзүңүздүн жеке эле оюңузду айтып коюңуз. Менин жеке оюм бул адам укугун тепселөө. Анткени мен айтып өттүм, бул деген билбейм, эмнеге анча мен аябай таң калып атам да, канча мына өткөн жылы канча бала өлдү, үлгүлөлүк зордук зомбулуктан канча бала өлдү. Кандай деген коррупция болот, баардыгы болот атса эч качан ушундай билбейм баары чуркап келип жанагындай жек көрүп ушинтпейт да, анан аялдар өзүнүн ошо укугу жөнүндө көргөзмө болуп атса баары чуркап келип ушундай жабалактап ушундатасыздар да. Мисалы үчүн жана былтыр билбейм, мен санын унутуп калдым, баардыгыбыз эле билебиз, Ошто жеке өгүздө кантта канча бала өлүм тапты, жакын адамдар менен канча аял өлүп атат ошо үлгүлөлүк зордук зомбулук натыйжасында. Ошондо 1,5 адам келип сурап атабы эмне болдуңар деп. Мага канча жүздөгөн аялдар жазат, мени күйөөм уруп атат, мен эмне кылайын деп. Мен да билбейм ал эмне кылат. Мисалы үчүн өкмөт ага карабайт. Анан биз ошол мен барайынбы? Жок, ошол багыт Жок, көргөзмө менен биз аны кантип токтото алабыз? Же айтсаңыз, жаңа эле сиз буга чейин айтып атасызбы, аборт жана ар бир кыздын өзүнүн укугу депчи. Буга чейин Кыргызстанда жана аборт жасаган кыздарга куугунтук болуп келди беле, же мындай жаман көрүү болчу беле коомчулук тарабынан. Аборт кылган кыздарды айтып атам. Кыргызстанда куугунтук болуп, жаман коом тарабынан мындай жаман көрүүлөр болуп келди беле аларга. Бул деген биз кеңири караш керек да. Аны мен бирөөнө өзүмчө каттылык жөнөтүп койдум да, мына сен куугунтукка алып атасың, ал сага деп. Бул деген заманбап искусствонун шаймандары ушундай ар кандай видео, инсталляция, перформанс менен сүрөтчүлөр өзүнүн оюн чагылдырат. Када салтта каршы келди деле. А сиздер ошол жана абортко чейинки мындай нерсени алдын алса болбойт беле?
мисалы презерватив колдонгула же тигиндей кылгыла мындай кылгыла депчи сөз сүйлөп ошо рахмат сиздин ошол сурооңузга. Ошол бул көргөзмө ошол жөнүндө. Эркектер дагы жоопкерчиликтүү деп. жок ошол эжеке сиз ушул сиздердин мындай маңыздуу орчундуу суроолор барбы? бар эже, мен сизге бул бир айтсам, кыргыздардын аң сезимин али Кыргызстан буга даяр эмес экен деп атат да, бул жактачы музейди көрүп чыккандар. Ага айтсаңыз, бул коңшу өлкөлөрдө да ушундай музейдеги көрсөтмөлөр боло беле? Кыргызстан даяр эмес болсо, ошол Өзбекстанда, Казакстанда бир аз бизден алдыраак деп коелу. Көргөзмөлөр болуп турат экен, алар уруксат береби ушуларга? Мен алар тууралуу мен жооп бере албайм. Жок, эми сиз дүйнөлөрдү кыдырып 22 мамлекеттер менен мамилеңиз бар. Өзбекстандан көргөн эмесмин. Казакстандан көргөм мындай көргөзмөлөрдү. Казакстанда болуп турат экен да, значит. Болуп турат, интернеттен карасаң. Жанагы бул ушул бүгүнкү көргөзмө, азыркы талкуулап аткан көргөзмө КМШ өлкөлөрүндө, СНГ өлкөлөрүндө биринчи жолу Кыргызстанда өтүп жатат деген маалымат боюнча. Бул чындыкпы? Деген бул феминаледе бул сөздү ойлоп тапканбыз. Биз ушул феминале, феминисттик көргөзмө биринчи жолу болуп атат деп жазып атышат элдер. Биз андай жазган эмеспиз. Чынында эле биз биринчи өткөрүп атабыз. Мындай аялдардын укугун коргогон, маселелерин көтөргөн көргөзмөнү биринчи өткөрүп атабыз. эже менде конкретный суроо. Чечинген менен кантип кыз эме өзүнүн укугун коргойт эже? Жылаңач чечинди, ал кантип өзүнүн укугун коргойт? Мисалы, муну менен эмнени бергиңер келди? Мына жылаңач бастырдыңар, кантип ал өзүнүн укугун коргоп атат? Биздин баракчабызга жазылсаңыздар, ошонун бүт бардыгы тең ош жерде жазылуу. Сиздер азыр бүт биз жазып койгон нерсени мен эле. жок эже ошону симиге айтып коесузбу эже? Симиге мен жооп бере албайм. азыр эжеке жок тура суроо берди эже. Эжеке, ушунча кыргыз элинин алдында кечирим сурайсызбы ушул кылган ишиңиз үчүн? Өзүңүздү жоопкерчилик билесиз. Эжеке, мына ушунун баарын жасаганыңар үчүн элден кечирим сурайсыңарбы? Эже жана Кыргыздын кана салтын эже. Эжеке, неме кечирим сурайсыңарбы, сурабайсыңарбы? Айтып коюңуз эже, кечирим сурайсыңар, сурабайсыңар? Жок, кечирим сурайсыңар, сурабайсыңарбы? Өзүңүздү жоопкерчиликке сезесизби эже кыргыз элинин алдында? Уят. Эжеке, уят ушул нерсенин баарын кыпкыргыз болуп ушул нерсенин баарын кылып атканыңыз. Эже, кечирим сурайсыңар, сурабайсыңар, айткыла эл алдында. Эже кечирим сурайтарым жок, ошол да айтканыңыз болду. Кыргыз элинин кечирим сурабайсыздар, Кыргыз элинин када салтына каршы келген укугуңуздар менен. Мына. Сейчас будут провокаторы, не поддавайся на провокации, все. Эч кандай провокация жок бу жерде. Ответь тоже на вопрос, что надо еще? Просто они сейчас будут провоцировать. Так что не надо поддаваться. Бул жерге келип булар эмнени жүргөнсүз? Жок деп атат. Сабыр, Жок, сабыр. сабыр. Мен атын билбейм, фамилиямды соялып, Кыргызстан толук бардык кызлардагы жараны. Мунун ичине кайдыгар Бул када салтка кирип келген. Ну, я там поснимала, выложила. И все уже.